في الأرض مفسدين صدق الله العظيم. Allah Taala бұл жерде Шуайб алейхиссаламның еліне қауымына қайырып айтқан сөзін Құранда Худ сүресінің 85-ші аятында айтып отыр. О менің қауымым, сіздер ошол ченеген учуруңарда жана таразага тартқан учуруңарда алдап койбоңар. Бирөөнүн акысын жеп койбоңар. Вала табхасун нас ашияхум, ошондой эле адамдардын акысын толук бойдон бергиле. Кемитип койбоңар. Вала таатау фил арди муфсидин, жер бетинде бузукулук кылып басып жүрбөгүлөр дейт. Жер бетинде бузукулук кылып басып жүрбөгүлөр. Бұл аятта bir қанша нерсе айтылды. Биринчиси, сауда кылгандарға ошол бир нерсени ченеген учурда, өлчөгөн учурда силер ошол нерсени кемитип койбоңар. Жеткизбей койбоңар. Алдап койбоңар сауда кылгандарды. Экинчиси, адамдардын акысын толугу менен кайтаргыла. Бул жерде баардык нерсе керек. Бирөөнүн эмгек акысын берген учур жана башка бирөөнүн акысын кайтарган учур, мына ушунун баардыгын алардын акысын кемитип койбоңар деп ушунун ичине кирет. Жана ошондой эле жер бетинде бузукулук кылып басып жүрбөгүлөр. Эми урматтуу туугандар, ушул жерден дагы бир нерсени кошо кетишибиз керек. Биз негизи адамдар ушундай болобуз. Өзүбүздүн укугубузду өтө бир жакшы өздөштүрүп алабыз. Өзүбүздүн укугубузду жакшы билип алабыз. Мисалга айта турган болсок, эркектер үй бүлөсүнүн үстүндөгү өзүнүн укугун жакшы билип алган. Келинчегин айтат, сен ушул ишти кылышың керек. Сен ушул нерсеге милдеттүүсүң деген нерсени айтабыз. Аялдар дагы, келинчектер дагы эмне билип алган, өзүнүн укугун жакшы билип алган дагы мен ушул нерсеге сен милдеттүүсүң. Ушундай кылышың керек деп туруп өзүнүн укугун талап кылат. Бирок өзүбүздүн милдетибизди аткара келгенде биз эмне кылабыз? Кичине кайдыгер мамиле кылабыз. Аалымдар дагы муну айтып койгон, адамдар динди карманууда 3 түрлүү болот. Биринчиси, мен мусулманмын дейт, бирок мусулманчылыкка деле көңүл бурбайт. Намаз менен деле иши жок, дин менен деле иши жок. Мен мусулмандын үй бүлөсүндө төрөлгөм, мусулман болуп жашап атам, өзүн мусулман деп санайт, бирок мусулманчылыктын эч бир эрежеси менен, буйругу менен эч кандай иши жок. Экинчи түрү болсо, өзүнүн нафсисине каалагандай кылып, Алланын буйругун, пайгамбардын сүннөтүн кабыл алат дагы, нафсисине жакпаган нерсени эртең бир сүнө аткарам деп нары өтө жылдырып кое берет. Үчүнчү түр болсо, бул жараткан Аллахтын буйругу кандай түшкөн болсо, пайгамбарыбыз кандай көрсөткөн болсо, дал ошондой өз убагында эч бир ойлонбостон, кыл чайпастан, кеч чайпастан аткарат. Мына чыныгы мусулман. Биз дагы чыныгы мусулмандардан болушубуз керек. Эми бул жерде жараткан Аллах Таала адамдардын акысын кемитип койбо деди. Адамдардын акысын жеп койбо деди. Биз ушул жерде өзүбүздүн акыбызга тиешелүү болгон нерсени аябай бир билип алганбыз. Ошол нерсени жаттап алганбыз хадистерди. Мисалга айта турган болсок, эки адам менен келишим кылды, бирөөсү төлөп бермей болду, экинчиси ошол ишти аткарып бермей болду. Эми ошол ишти аткарып бермей болгону кызматчы кызматты бүтүргөндөн кийин дейли кургайлекте акысын бер деген сөздү жаттап алганбыз. Кимби? Жаттап алганбыз ушул нерсени. Дайыма ушул нерсени айтабыз. Бирок ошол ишти талаптагыдай кылып, кемчилиги жок кылып аткарыш ошол адамдын моюнунда экендигине көп маани берилген адамдар көп болгон. Жанагы нерсени жаттап алган. Эгер ошол иште кемчилик кете турган болсо, ал ишти кайрадан барып оңдоп, түздөп, талаптагыдай кылып берип анын моюнундагы милдет, бирок ал нерсеге ал маани бербейт. Жасадым, кутулдум, болду, акымды алдым, андан нары качтым деген сыяктуу бизде эмне бар? Адат болуп калган. Демек бул жерде урматтуу туугандар, ошол адам дагы өзүнүн милдетин билиш керек. Так туура талаптагыдай кылбай турган болсо, ошол иши үчүн дагы кыяматта сөзсүз түрдө Алланын астында жооп берет. Эгерде кемчиликтүү кылып кое турган болсо, кемчиликти жойбой турган болсо, Алланын астына барганда сөзсүз түрдө ошол нерсеге жооп берет. Жанагы алган нерсеси берекеси жок болот. Ал канча албасын, канча көп албасын, алган, тапкан, ташыган нерсесинин эч кандай берекеси жок. Ал нерсе ага дүйнөсүндө да ахиретинде да пайда бербейт.